Арстанбек. Кыргызстан жана өзбекстандык мушкерлердин ортосундагы беттеш орун алат. Арстанбек уулу Сыргак выходит сейчас в октагон. Мына ушундайча урматтуу мекендештер, азыр кыргызстандык мушкер акырындап октагондун ортосуна чыгып келүүдө. Сыргак Арстанбек уулу албетте мыкты мушкерлерибиздин бири. Ал эми ага каршы турат бүгүн Шерзод Ганиев. Ганиев Шерзод 2017 жылдын жыйынтыктоочу мелдешинде, Арашан айылында өткөн WEF Pro Fight мелдешинде каршылашын өтө ишенимдүү түрдө жеңип алган. Бутка туруу абалында абдан сапаттуу беттеш өткөрөт Шерзод Ганиев. Себеби аны буга чейин биз дал ушул WEF Global 9 мелдешинде көргөн болчубуз. Эми алдыңкы мүнөттөрдө дагы байкай туралы, кайсы мушкер кандайча эрөөлүн алып барып кимиси ийгиликтүү аталар экен, баарыбызга кызыктуу. Кайсы бир тараптын жеңишин мен азырынча айта албайм. Чындыгында эле Шерзод Ганиев бутка туруу абалында ушунчалык сапаттуу беттеш алып барат. Болгону жаңылбасам 19 гана жашта. Өзбекстан Республикасынын өкүлү. Эми барын тең азыр октагон үстү көрсөтөт. Биздин сөзүбүз тек гана ага чейинки гана сөз деп айтсам туура болот.
الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا والجماهير أصمتني صفيرا ونعيقا كم إطار كان يهدى ثم أرميه عتيقا كم دخلت السجن مرات فأزداد فسوقا أصبح الوجدان قفرا ظامئ الأرض سحيقا أحتاج غيثا صافيا. Ну что ж, уважаемые зрители, уважаемые болельщики, перед вами принципиальный бой. Я думаю, эта встреча достойна бурных аплодисментов. Албетте. Азыр алдыда ең бир мыкты беттештердин бири орун алат. До этого выиграл всех наших лучших форвардов в весовой категории 78 килограмм и идет без поражений. Оба бойца идут без поражений. Я думаю, дворец спорта Бишкек. Давайте проснемся и подбодрим бойцов бурными аплодисментами. В красном углу боец весовой категории 78 килограмм. Его рост составляет 108 сантиметров, ему 22 года. Мастер спорта по рукопашным боям, мастер спорта по джиу-джитсу, чемпион WF. Профессиональный рекорд: 3 победы, 0 поражений, 0 ничьи. Команда Кыргызстан, клуб Ихлас. Тренер Насипов Алым Тенебеков Арслан. Встречаем Арстанбекулу Сырга! И его соперник в синем углу. Весовая категория 78 килограммов, рост 108 сантиметров и ему 19 лет. Победитель WF Global 9, победитель WF Pro Fight 45. 2 победы, 0 поражений, 0 ничьи. Узбекистан, клуб Рахимбеков. Встречаем Ганиев Шерзот! Шерзот Ганиев 19 жаштагы мушкер. Буга чейин ал өзүн өтө жогорку деңгээлде көрсөтүп келгендиги менен айтып өткөм. Жана бүгүн Сыргак Арсанбек уулуна каршы беттеш өткөрөт. Ортодогу калыс мушкерлерге беттештин эрежелерин, жол жоболорун айтып өткөн соң беттеш башталууда. Мына өзбекстандык мушкерди кийиминен эле карап айта турган болсок, ал муайтай менен машат жана кереметтүү хай-кик алгачкы эле секундаларда орун алган, бирок Шерзот Ганиевдин бир алсыз жери бул партер. Да. Кыргыз мушкеринин кайсы бир жеринен кан кеткендей. Там хай-кик был очень страшный, наверное, скорее всего, там повреждения есть. Болушу мүмкүн. Жана беттеш өтө бир жандуу деңгээлде башталды. Азырынча бир хай-кик, ошондой эле бир тейкдаун абалы жаратылган абайлаш керек. Сыргак Арстанбек уулу ал алгачкы секундаларда Шерзот Ганиевдин ушундай бир чагылгандай соккустан качууга жетишкен жок. Мен буга чейин белгилүү өткөндөй эле бутка туруп абалында Шерзот Ганиев өтө бир жогорку деңгээлде беттеш алып барат. Азыр болсо кооптуу абал бар Ганиевде, муунтуу ыкмасына акырындык менен кыргыз мушкери өтүүдө, бирок бул жерде андай деле кооптуу абал жок көрүнөт. Да, сейчас нужно левую ногу свою освободить. И будет большой, очень уверенный контроль. Она прям вот здесь. Есть полный гард и... Удается сейчас развернуться и, наверное, попытается встать на ноги Шерзот Ганиев. Очень зрелищный бой сейчас мы наблюдаем. Скорее всего, стойкий бой был бы еще куда зрелищнее, но не для нашего оппонента. Для нас нужно, чтобы наш боец выиграл, а для этого нужно и придется смотреть на борьбу в партере. Сейчас, кстати, попытка есть взять рычаг локтя. Нужно вытянуть. Но в таком положении это очень тяжело сделать. Здесь слэм делает Шерзот Ганиев. Очень опасно, конечно, но хотя ничего такого здесь мы, по крайней мере, не увидели все еще. Ну, здесь, я думаю, не получится. Кооптуу абал бар Шерзот Ганиевде. А бул жерде азыр бираз төмөнүрөөк түшүүгө мажбур болот. Багынып берди. Ой, багынып берди. Чындыгында өтө кооптуу болуп калды. Бул жерде колун оңдоого таптакыр Шерзот Ганиевде мүмкүн болгон жок. Жана Сыргак Арстанбек уулу атаандашынын эң эле бир мыкты ыкмаларына жеткизбестен бул беттешти жеңип алды. Куттуктайбыз кыргыз мушкерин. Чындыгында Шерзот Ганиев
ушунчалык бир кооптуу мушкер болчу. Ал ВЭФ уюмундагы алгачкы жеңилүүсүнө дуушар. Бирок бир гана сокку менен мына ушундай Сыргак Арсланбек уулундагы алда канча кыйнап койгондугун белгилеп коюшу абзел. Азыр эми сыйлоо аземи орун алат. Андан кийин беттештерди биз улгандуу түрдө көрөбүз. Алдыда урматтуу мекендештер дагы бир нече беттештер бар. Иринат Саякбаев, ошондой эле Алтынбек Мамашев, Золотой кайман аты менен белгилүү болгон мушкер Жыргал Чомонов беттештерди өткөрүшөт. Приемом на руку победу одержал Арсланбеку Арсланбек уулу Сыргак албетте жаңы жеңиш менен биз куттуктайбыз. Ал өтө туура тактиканы кабыл алган. Бутка туруу абалында беттеш алып баруу таптакыр анын пайдасы үчүн чечилбей калышы мүмкүн болчу. Ошондуктан Сыргак дароо бутка кирип тейкдаун абалын атаандашынын алсыз жеринен кармап, беттешти мөөнөтүнөн мурда бүтүрүп алып турат. Өтө жакшы, эми азыр дипломдор менен жерде менің жақын адамдарым келген. Мен ойым көргенге ошолор үчүн чоң рахмат. Мени ушул даражага жеткирген тренерим Насипов Алым, Ниязакын Руслан, Тыныбек Арслан, агайларыма чоң рахмат. Досторыма жана ушундай даражага жеткирген ата-энеме чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ошолордун катарында Алмаз деген авам бар эле. Ошого чоң рахмат.